Мастер-класс. Мастер-класс көрсөтөбүз. Жаңы жылды ушундай ритм менен тосуңуздар деп элем. Чыңгыз байкасаңыз, ушул жаңы жыл деген ырды канча артисттер ырдаса дагы өзүндө Каникей эжеде эч ким жеткире ырда алган эмес. Хит болгон эмес дегейм да, байкашымча. Каникей эженин үнү жумшак, өз баягы тембрине жараша, өзүнүн табитине жараша жасаган чыгармалар. Анан адамдын өзүнөн да болуш керек. Аурасынан жараша. Аурасынан дагы. Жакшы кишилердин бири экенин биз жакшы билебиз. Жалпы журтчулук ал кишилерди чыгармачылыкта көч башы катарында жакшы билебиз. Биздин студиябыздын мыкты мырзаларынын бири Нурдөлөт Копоев агабыз студиябызга келип баарыбызга маанай тартуулап, биздин жөн эле бир жан дүйнөбүзгө эмес, курсагыбызга да бир азык камдап атат азыр ашканада. Ал кишиге атайын белегибизди берип, биз дагы кур барбайбыз, Кеттик. Кеттик анда. Нандра. Таң эрте ким конокко келет дегенде. Нурбек саламат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен Нурбек мырза. Шоколадтан жасалган. Сары шоколадтан. Эфирден кийин жейбиз. Каршы кылбалып. Сиз коёнун ролунду аткарып жүргөнсүз мультфильмдерде. Ооба. Үнүн коштоп. Ооба, анткени меники баягы бизде Жолдошбек Жанжигиттик ал тиги аюу, карышкырга, каманга туура келет, а меники кирпич чечен, коён, жөнөкөй мындай назик, жумшак, ак көңүл, боорукер, коркок ушундай жаныбарларга. Чындап эле коён ошондой эмеспи өзүнүн? Анан келе жаткан жылдагы ошентип мүнөздөлүп айтылат экен. Коркпо, мен өзүм да коркуп атам деген жаныбарлардан да. Келиңиз, эми бүгүнкү азыктарга өтсөк, эмне жасайбыз, эмнелер керектелет? Дагы жолу кутман таңыңыздар менен, ардактуу замандаштар. Мен алыс кеткен жокмун. Өткөнкү эфирде Савистен Савис салат жасагам. Анан бүгүн болсо салтка айланган оливье салатын эле кооздоону туура көрдүм. Анткени бул салат бүгүн сөзсүз эртеңден баштап жазала баштайт. Буга кадимки эле сууга бышкан картошканы алып эрте эле туурап койдум. Анткени муну туураганды баары билет. Туурап даярдап койдум. Анан сөзсүз Савис. Бирок баардык ушу оливьеде өзгөчөлүгү эмне үчүн оливье даамдуу болбой калат? Кээде туура эмес кошуп ийсеңиз. Маселен, Сависти көп кошуп ийсек таттуу болуп калат. Ошон үчүн Савис ченеми менен болуш керек. Азыраак, өтө да көп эмес. Ушундай болсо болот. Сависти кошобуз. Буга болсо албетте доктурдун колбасасы. Адал колбасасы, Ооба. Мунун баягы тарыхы сонун го. Оливье деген француз ашпозчусу Москвада эң мыкты азыктарды чогултуп туруп жазап, анан эмнеге мандарин турат деп таң калып атасыздар, анан четине мандарин ыргытып коюптур да. Бул ресторан тарыхта Неглинная көчөсүндө да, биздин Шепкин академиясы ошо Неглинная көчөсүндө да кошуна болчу. Эми муну жасалган салаттар кокусунан мындай эмне болуп кетип, аралашып кетип, анан ошондон пайда болгон салат. Анан ошо акыркы болгон эмне бар болсо, алып чыгып туруп эле кошуп койгон. Менде кече талаш тартып жүрдү да, ой бул деген тиги кишиники, анан Орусияда пайда болгон салат дезе көрсө деген. Анан кече талашып, жок бул кыргыздыкы депчи. Анан кандай оливье десе, оливье дегенден эле кетчи. Туура бирок. Анан бүгүн бир нерсени үйрөтөйүн дедим. Ушу оливьени майонез эчтеке кошо электе бир сир аралаштырып алабыз. Анан жумуртка туураганда көбүнчө кожокейлер кыйналасыңар го. Ошондо ошол жумуртка туураганда. Мына мындай эле алмат кескич жатайын жана фри жазагычтарды эле алып туруп эле мынтип чыгарасыздар. Басып коесуздар. Биягынан кесип коесуздар. Мына кесилип калат. Лайфхак. Браво. Ушинтип эле кесип койсоңуздар, убакытты да албайт, колду да булгабайт. Мына. Анан бир өлчөмдө. Бирок бир жер жаман экен, чыкпай көпкө чейин калып калат экен да. Жана улуулар айткандай, ой тобо заманың ургур дейт го. Техниканын жетишкенин карачы. Негизи оливье салатын баарыбыз жакшы көрөбүз, баарыбыз билебиз, бирок ар бир кожо экенин ушул салатты жасаганда өзүнүн баары бир рецеби, анан ыкмасы бар. Мисалы айрымдар колбасанын ордуна эт азыгын эле колдонуп коюшат экен, сууга бышырып. Ал дагы өзүнчө бир жакшы даамдуу болот. Майонездин ордуна каймакты да кошуп койгон учурлар болот, бирок мен ошону жеп көргөм, ама канча жага берген эмес. Жакшы. Сиз айткандай ар кимдин колуна ар кандай го. Азыр мисалы үчүн үчөөбүз эле ушул эле рецепт менен жаса, Нургыз жасап, мен жасап, Нурдөлөт байке жасса, мен ойлойм Нурдөлөт байкең барбир даамдуураак чыгат болуш керек депчи. Эми биз жана айтпадык да, адамдын өзүнүн дагы депчи. Ансыңар колуңан келбесе тилиңен келсин деп биз чечилип сүйлөгөнүбүз эле болбосу эстеп. Меники атайын кургак болду. Эмнеге десеңиздер, азыр сырын айтып берем. Эгерде конок кечирээк келет, дасторконго эрте кам көрүп атам десеңиздер, мындан дагы аз кошсоңуздар болот. Анткени мунун үстүнө майонез кетет. Бул
Сиз коёндун элесин чыгарганга азыр окшойсуз, экрандан карап көрсөңүздөр, телекөрүүчүлөр, сиздер дагы азыр коён салаттардын түрүн атайын алып келип тизмектеп койгом. Ошону көрөйүнчү, кызык экен. Экранга көз чаптырыңыздар дагы, коён салаттарды көрүңүздөр. Ага чейин мынакей салат козду ойлой койсо ушундай сонун нерселер. Байгелердин сөзү Сиздики да ошол коёндорго окшойт, Ошолор ушул коёндордун бири болот да буюрса. Тамагыңды алып келчи, карышкырдай ачкамын деп калат го жигиттерчи. Ошондо деген коён сүрөтүн менен берип койсоң таңын көрүп. Үстүнө майонез. Мынакей экранда жада калса күрүчтү дагы коёндай кылып койсоңуздар болот. Анткени коён жылы көбүрөөк коёндун элесин коюп койсоңуздар. Анан негизи эле кожо экелер көрүп жатса, бир кызык маалымат экен. Коён жылында дасторкондо кайсыл азыктар көбүрөөк, ал эми кайсыл азыктар дээрлик азыраак болгону жакшы деген суротулат. Маселен, коён болсо албетте жашылча жемиштерди, мындай туура тамактанууну мындай айтканда жакшы көрөт экен. Ошондуктан 2023-жылды тосуп жатсаңыз, дасторконго көбүнесе союзден жасалган, капустадан жасалган, туура тамактанууну үндөгөн азыктарды, салаттарды көбүрөөк койгонуңуз жакшы экен. Себеби коён жылы ушуну жакшы көрөт экен. Ал эми эт азыктарынан кичине оолак болгонуңуз жакшы экен. Анан куурулган тамактарды дагы коён жаман көрөт экен. Табигый, таза азыктарга басым жасайт экен. Менин оюмча бул жакшы окшойт, себеби адам баласына дагы баягы туура тамактануу ден соолугуна пайдалуу. Коён мисалы үчүн баарына эле капустаны бере берген болбойт экен. Кечээ мен ошо коён баккан кишилердин бир мындай атайын сюжетин көрүп калдым да. Ал жерде деген ошол үй жаныбары катары баккан кишилер кеминде 15 000 сом коротот экен. Ошондо ошондо рубль болгондо андан да көбүрөөк акча коротулуп калат экен. Кадимки анын тамак ашына, дары дармегине жак-бак иши кылып. Ошондо коёндун оозу тынбайт да. Биз кенедегибизде коён бакчубуз шаардан дарбыз келип калса, дарбызды жечүбүз, баратып жашылын жеп, анан аягында кабыгын шимип турган коён көрүп койсок, саматта жегүчү да аны дагы. Кабыгын, Кабыгын дагычы. Анан түндө сонун нерсе окуп калдым, бир эже жазыптыр. Бул кызыкпыз дейт, аялдар кызыкпыз деп жазып атпайбы? Жаңы жыл күнү дейт, жаңы жыл түнү биз аяз ата күтөбүзбү, жаңы жылды күтөбүзбү, же санэпидстанциядан бир кишини күтөбүзбү? Кечке үй жыйнайбыз, тигинтебиз, анан чарчап, жесек жеп, тамак жебесек жок, ошо менен калып калабыз дейт. Бирок жаңы жылдын шаңы жакшы. Биз мисалы жыл бою коноктоскондо гана үйдү тазалап, жыйнап, таттуу тамактарды даярдайбыз. Туулган күн болгондо мисалы туулган күн ээсине даярдайбыз. Ал эми жаңы жылда болсо өзүбүз үчүн гана дасторкон жаят экенбиз. Жылды жыйынтыктап эң таттуусун, эң даамдуусун, эң баалуусун баарын дасторконго өзүбүз гана үй бүлө мүчөлөрү ана үчүн даярдайбыз. Апалар, жеңелер 31 ай жебе, жаңы жылда түндө жейсиң, ай жебе. Тарткан чык эшикке деп жүрүп анан кийин 31 болот, анан көп жасап аласың, биринен баштап, ай ысырап болот, же. Ачып кетет. Бешине 10-на чейин жеп, анан күптүү болгондо токтойсуң да. Жашоо сүртүмдөрү да. Кесиптештер, менин коёнегим даяр. Окшошпосо дагы кичине окшошту. Сонун болду мына мениңиздер. Мына карап көрүңүздөр. Көрүүчүлөргө да. Менин оюмча сонун мастер-класс болду окшойт. Бүгүнкү майрамдык дасторконго койсок болот. Эртеңки кутмантаңыздар менен достор. Мени бүгүн жегиле. Жыл бою мен силерге жакшы жыл болуп берем. Ой. Биз эле Леопольд турат жанында болот. Биз сени жеп салабыз деп. Анда келиңиз Нургуз, мен сизге кулагын салып берейинчи. Аябай угуп жүрүңүз бул жылы деп туруп. Мен эмне кылайын, мурутун suurуле жеп коеюнбу? Сизге дагы оң кулагын берейинчи. Көздөшөлү деп көз берет го, анын сыңарындай. Кулак бердим. Мен дөпү күтүп тургандабы? Ана бисмилла. Чында сиздики бөлөкчө болуп турсун. Ооба, меники өзүмдүн рецептим. Башкача болду болуш керек. Сон болуп. Сиз бурчакты кошпойт экенсиз, ошо эмнени унутуп калдым десем, эртең менен бурчагымды сууга бышырып туруп, көптүрүп бышырганымды унутуп калыптырмын да. Анан бирок ал деле сиз айткандай бул менин рецептимде бурчак жок. Анан сиз эле жакшы болуптур бирок. Бурчагы жок эле сон болуптур. Бурчагы жок. Анан үйгө барып бурчакты өзүнчө жеп койсун. Анан сатып айланган мандаринди жеп койсо болот экен. Негизи жаңы жылды кандай маанайда тососуз? Өзүңүздүн үй бүлөңүздүн?
мен Алтайдын салттары барбы? 2-3 жылдан бери Борбордук аятта концерт алып барып атам. Анан быйыл дагы 12-ге чейин Элмара Турсуналиева жана дагы 2 алып баруучу 4-өөбүз кызматта болот экенбиз. Анан түнкү 2-де келебиз да. Буюрса. Келсек деп коебуз. Анан ошондон баштап тосулат да жаңы жыл. Сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, мына кечээ жакында эле биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыз, эң баягы мээнет кылгандар, эмгектенгендер атайын мамлекеттик сыйлыкка ээ болушту. Мына ушул инсандар дагы биздин студиябызга келишмекчи. Аны менен катар эле Нурдөлөт мырза айткандай эле Элмира айым дагы биздин сыйлык алды. Ал айым дагы биздин студиябызга келет. Ошондуктан 9-га чейин биз менен болуңуздар. Сонун меймандар жыл бою эмгектенип, үзүрлүү өзүнүн баягы жаратмандыгын көрсөткөн каармандарыбыз эфирибизге катышат. Сыйдыкка татыган сыймыктуулар студиябызды көрүпкө бөлөйт буюрса, бардыңыздарды келаткан майрамыңыздар менен. Браво!